Илгери бир замандарда жөргөмүш кумурскадай өз эмгеги менен жашачу экен. Жаз келери менен таңдан кечке эмгектенчү. Жашаган уйгун таза кармап, агаданды жык толтурчу. Алар ак көңүл келип, коңшу колондоруна ар дайым карамдуу болушуптур. Ошондуктан ак көңүл жөргөмүш бүт бардыгы жакшы көрүп, урматташчу дейт. Күндөрдүн биринде адаттагыдай эле ата жөргөмүш менен эне жөргөмүш токойго эмгектенип келишкен. Алар ушунчалык кызуу иштеп жатып, коңшу арынын кайдан, качан келгенин да байкабай калышат. Эгер ары өзү үн катпаганда, алар ишин уланта беришмек. Ары мукактанып келген себебин көпкө дейре айта албады. Жакшы кабар болгондо дароо эле сүйүнчүлөп салмак, жаман кабар алып келгенин тиги жөргөмүштөр дароо эле сезип коюшту. Бир маалда аларга кабар айтканы келген ары болгон ишти текшерип, чапчай айтып берет. Көрсө мындай экен. Коңшулардын баары ызы-чуу болуп жаткандан ары эшикке чыкса, жөргөмүштүн үйү алоолонуп өртөнүп жатканын көрөт. Эр жүрөк арылар болбогондо жөргөмүштүн балдары да өртөнүп кетмек экен. Жөргөмүштөрдүн жардамы менен балдарды куткарып калышыптыр. Ошондон баштап жөргөмүштөр ачууланып, баарын душман катары сезип калышат. Жада калса балдарын өлүмдөн сактап калган ары досторун да жек көрүшөт. Ошол күндөн баштап жөргөмүштөрдө ак көңүлдүктүн жугу да калбайт. Алар үчүн өрттөгөн душманын табабыз деп, көздөрүнө баары душман сезилип калат. Акыры жөргөмүштөр жан билбеген амалды ойлоп табышат экен. Алар шыпылдата тор согууну үйрөнүшүптүр. Анысы бара-бара үкмүштүүдай чалма тузакка айланат. Ошондон тарта бул балекеттүү тузак далайларды убалына калды. Бат эле жөргөмүштөр мыкачынын макачысы болуп чыга келишти. Кандай жан болсун баары бир, иши кылып торуна илинсе болду дароо канын соруп жеп коет. Алардын кыйналганына карабай, жөргөмүштү алкап жүргөн достору эми каргашчу болду. Ал тургай аарылар бул мыкачылардын тукумун сактап калгандарына өкүнүп да жүрүштү. Себеби кес-кес аарылар да алардын тузагына илинип калып жатты. Ары ак тилден келип, күлк мүнөзүн оңдосун суранды. Бирок жөргөмүш кайра күчөй берди. Анын сезимин бир гана ой, душманды табуу бийлеп алды. Бирок күнөөкөр ким экенин билбей эле колуна тийгендин баарын жазалаган. Андан бери жүздөгөн жылдар өтүптүр. Бирок жөргөмүштөн ачуусу аликче тарабаптыр. Өжөр жөргөмүш дагы эле көпөлөктөн тарта чымын-чиркейдин баарын жеп келет. Курлай өжөрдүк кунарсыздыктын белгиси, деген экен бабаларыбыз. Бул лакап да ушул жомоктон улам жаралган окшобойбу?